Амина Муктаралиева шаарыбыздагы ар тараптуу өнүгүп жаткан жигердүү жаштардын жаркын жүзү. Саламатсыздарбы? Мен Амина Муктаралиева. 2007 жылдын 23 августунда Баткен шаарында жарык дүйнөгө келгенмин. Өрүксар балдар бакчасында 7 жашка чейин тарбияланып, 3-4 жашымдан тартып эле шаардык, облустук деңгээлде өткөрүлгөн сынактарда, жергиликтүү телеканалда жана ошондой эле радио түйүнүндө ырдап бийлеп, жумукторду айтып, чыгармачылык чыйырына аралашып баштаганмын. Баткен жергесинен чыккан, билимге умтулган, чыгармачылыкка жакын жоопкерчиликтүү Амина бала кезинен бери ыр, би, актерлук өнөр жана коомдук иштерге активдүү аралашып келет. Ал катышкан сынактардын географиясы жергиликтүү деңгээлден эл аралык аренага чейин болгондугу баарыбызга белгилүү. жылдын 1-сентябрында Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин 1-классынын босогосун аттап, билим бешигине бөлөндүм. Ар дайым аракетте, дайыма изденүү менен ийгилик жаратып келген Амина мектептик жана коомдук иштерде лидерлик сапатын даана көрсөтүп келет. Жаңы идеялардын демилгечиси, уюштуруучу, курдаштарына мотивация берүүчү жаш кемеңгер экени талашсыз. Мектебимде ар кандай иш-чараларга активдүү катышып, билим жана маданият жаатында азыркыга чейин ийгиликтерди жаратып келемин. Ал мектептеги алдыңкы окуучу катары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине чейин барып, билимди практика менен айкалыштыра алды. Устат шакирт борборунда, Умтул театрында ийгиликтүү кадам жасап, өз таланты менен айырмаланды. Мен окуганды, жаңы нерселерди үйрөнүп, ойлоп тапканды жана өз билгендеримди башкалар менен бөлүшкөндү жактырам. Ал эми мага бардык сабактар жагат. Бирок Кыргыз элинин көрүнүктүү акыны Алкуу Осмонов тил элдин жан дүйнөсүн ачып берет. Өз тилин сүйгөн адам, өз элин сүйгөн адам деп бекеринен айтпаган. Дал ушундан улам өз тилимди урматтап сүйгөнүм үчүн кыргыз тили сабагын кызыгуу менен окуймун. Тил үйрөнүү Аминанын артыкчылыктуу багыты. Өзгөчө кыргыз жана англис тилдерине кызыгуусу терең. Кыргыз тилин терең түшүнүүгө умтулуп, ыр жазат, ага обон чыгарат, клиптер тарттырат. Бул чоң эмгек, чоң умтулуунун өзүрү. Англис тили аркылуу дүйнө менен байланыша билүү анын келечекке болгон ишеничин арттырат. Физика жана астрономия сыяктуу татаал сабактарда да сынактарга катышып, чет элдик адистерди суктандырды. Ал Кыргыз асман астында 2024 долбоору менен жайкы лагерге да барып келди. Маданият менен чектелбестен билим берүү, социалдык жана экономикалык жаатта да активдүү. Эл аралык уюмдар менен кызматташып, кыз келиндердин экономикалык сабаттуулугун жогорулатууга салым кошуп келет. Финансы, лидерлик, IT боюнча билимин тереңдетип, башка жаштар менен бөлүшүүдө. Кайрымдуулук иштеринде да дайыма алдыңкы сапта. Амина мен кыргызстандык экениме сыймыктанам республикалык сынагынын жеңүүчүсү. Таланттуу образы УТРКнын Баластан каналында да азыркыга чейин чагылдырылып келет. Ар бир күндө мүмкүнчүлүк катары караган Амина чыныгы мекенчил, үлгүлүү жана келечеги кең жаш муундун өкүлү. Келечекте жогорку билим алып, өз элине жана мамлекетине пайдалуу болууну максат кылат. Анын патриоттук сезими, намысы, аракетчилдиги бизге чоң үмүт жаратат. Анткени биздин келечегибиз ушундай эмгекчил, кенен ой жүгүрткөн жаштардын колунда.